Apama жардам бергилечи. Апам Индияга барып ордон керек. Ыйлап атчукам, ыйлама. Бул сен канчада окуйсуң? 2-де окуйм. 33 жаштамын. 2016 жылдан бери боор оорусу менен ооруйм, цирроз печени деп диагноз коюшту. 4 балам бар. Ушу батирде турам. 4 жылдан бери күйөөм бакчу, жакында эле күйөөм каза болуп калды, 3 ай болду. Апама жакында эле кан кусуп, кыйналып атат эле ошого. Кыргыздар менен жардам сураган. Ой, рахмат, үкем, рахмат. Сен ыйлап агыла. Ушу ападай ким күйөт балага? Эч ким келбейт да. Ушу апасынын боорунда болсо кичине нары бери басып кичине ойношот. Апасы жок болуп калса үңдүү эле үйдөн чыгышпай коюшат баларамчы. Артымдан дагы кетти, кан кустум, кровотечение болуп кеттим жай айында. Сиздин каражатыңыз өз дарегине жетип жатат, урматтуу атын атагысы келбеген жөн эле гана кайрымдуу инсан. Ар дайым бар болуңуз, бул эжелер менен сүйлөшө турган болсоңуз, экран астындагы номерге чалып байлансаңыздар болот. Бул ошо кишинин аманатын сизге тапшырып коюн. Муну алып койсоңуз 200 евро. Бул жерде Германиядан атайын студенттер 200 евро жөнөтүшкөн. 200 евросын сомго которгондо 20 миңдей пул болуп калат экен, 19 миңден ашык. Ошол каражатты студенттердин атынан сизге тапшырып койсом, мага жардам колун узатсаңыздар, сиздерге Аллахым кайтарсын. Дайым сиздерди Алла колдосун. Алла разы болсун. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжолулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздердин астыңыздарда турган Жазгүл эже жана ошондой эле Мусаева Чынар эже 33 жашта, 4 баланын энеси, боор циррозунан жабыркап, биз мындан бер 1 айга жакын убакыт болуп калды. Бул эженин оор жашоосун, турмуш тиричилигин тартып сиздерге көргөзүп келгенбиз. Бүгүн Ош шаарына атайын мына ЮРФага атайын анализдерин текшертип, өзү медициналык кароодон өткөнү келген экен. Биз жолугуп ушул элден түшүп жаткан каражатты берип коелу деп, жана ошондой эле эженин абалы туурасында абдан көп адамдар сарсана болуп комментарий жазып жатышат. Эмне болду? Маалымат берип койгула, жыйынтыгын акча каражаты топтолдубу? 30 миң доллар керектелип атты эле, бул жаш келинге эмне болду деп атышат. Эже жакшы эле болуп атабы бардыгы? Мен азыр сиздерге тапшырып коеюн. Бул жерде Германиядан атайын студенттер 200 евро жөнөтүшкөн. 200 евросын сомго которгондо 20 миңдей пул болуп калат экен, 19 миңден ашык. Ошол каражатты студенттердин атынан сизге тапшырып койсом, муну алып койсоңуз 200 евро. Ошол Германиядагы студенттерге ыраазычылык айтып койсоңуз да болот. Анткени чет мамлекетте алыста жашап, ушул сиздин жашооңузга кайдыгер карабай, өздөрү атайын аз да болсо салым болуп калсын деп, ушул 20 миң сомдой каражаттарды жиберишкен экен. Абалыңыз кандай деп сурап кой дешти эле. Абалыңыз кандай болуп атат? Абалым бир аз жакшы. Сиздер ушу мага жашоого үмүт бердиңиздер. Рахмат. Алыс жерде иштеп жүргөн туугандарым, иштериңизге ийгилик. Алла разы болсун сиздерден. Мен ден соолугума кайдыгер карабай, мага жардам колун узаткандарыңыз үчүн чоң рахмат сиздерге. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Мага жардам колун узатсаңыздар, сиздерге Аллахым кайтарсын. Дайым сиздерди Алла колдосун. Алла разы болсун. Рахмат сиздерге. Эми бул 200 евроны келечектен барып алмаштырып алсаңыз болот. Мен сизге банктан жөнөтүлгөндөй эле ошол каражатты аманатты тапшырып коеюн деп алмаштырган жокмун пулун. Өзүңүз алмаштырып аласыз. Ошо студенттерге мындан кийин телефон номерлериңизди берип коюп, ал студенттер да Кудай буйрса сиз менен байланыштырат. Эженин жанында турган Жазгүл эже тааныган билгендер болсо керек. Мен мындан баштагы жылдарда бул Жазгүл эженин жашоо тиричилигин тартканмын. Эже да боор циррозунан жабыркап, ооруп, коомчулуктан жардам сураган, бирок азыр алдыңыздарда тургандай жап-жаш, сулуу бойдон мындай айыгып турат да. Эже өзүңүз кандай, сиз бул эжеге жардам берип атасызбы? Азыр өзүңүз айыгып, ушундай жардамга муктаж адамдарга кол сунуп жатканыңызды байкап жатабыз да күндөрү. Ошо мен дагы менин аты жөнүм Жазгүл Турдуева, 40 жаштамын. Өзүңүзгө маалым болгондой, мен дагы ушул боор циррозу, гепатит деген диагноз менен Индия мамлекетине барганмын. Аябай абалым оор болчу, бул жашоодон үмүтүмдү үзүп койгон болчумун. Аллага чексиз шүгүр, ушу сиздердин жардамыңыздар менен Индия мамлекетине барып, тура эмес диагноз коюлуп,
жеңил актриса болуп келдим. Арткан акчаны Ширин Орозобаева деген мекендешибизге, сиңдибизге бергенмин. Ал эми азыр өзүм айыгып келип, өзүмдүн башымдан өткөн үчүн кандай жолдор менен коомчулукка кайрылыш керек, кандай кылыш керек, ден соолукту кандай караш керек, ошол жөнүндө жол көрсөтүп, ошол Чынара сиңдим менен жүрөм. Буйруса колумдан келишинче жардам берип жатам. Мындан ары да жардам берем. Буйруса ошол Германияда окуп жаткан, эмгектенип жаткан биздин мекендештерибизге, студенттерге Аллах разы болсун. Алла силерге миң эселеп берсин. Буйруса ошол эми акчалай жардамыңыздардын бизге керектелген сумманын жарымы болуп калды. Буйруса аз калды. Дагы бир аз чогултсак, буйруса Индия мамлекетине барып, биздин катарыбызда бул дагы айыгып келет деген үмүттөмүн. Барыңыздарга чоң рахмат. Ошол Адыл Акжол сага дагы чоң рахмат. Ушунчалык келип, ушундай жардам колун сунуп жатасың. Рахмат. Эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп жүрө бер дайыма. Барыңыздарга Аллах разы болсун. Рахмат эже. Азыр каражаттардын канча пайызы топтолуп калды эже? Канча пайыздары? Кандай болот? 35 миң керектелик, 35 миңгечи актрисасын. Азыр донор маселеси дагы аябай татаал болуп жатат. Донор жок болуп атат. Бул өзү 2 бир тууган болгондуктан акеси дагы 7 жашында аябай катуу ушундай кара сарык болгон экен. Ал жарабайт деп азыр донор издеп жатабыз. Эгер донор дагы табылып калса, анда $45,000 керек болот. Ошол $45,000 жарымына буйруса жетип калды. 20 миңге жакындап калды буйруса. Мен эсебим боюнча 20 миңге жетейин деп калды. Жакшы, бүгүн анализдериңиз кандай чыкты же? Жакшы эле экен? Анализдерим ошол среда күнү келгиле дейт, 3-күнү буйруса келип алып кетебиз. Ушунчалык сүйүнүп атам, ушул аз убакыттын ичинде ушундай чоң сумма чогулуп калды да, мен ушунчалык сүйүнүп атам. Ошо Чынаранын бул дагы болсо пешенеси, силерге окшогон журналисттер келип ушундай бир эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп, мынантип элден аябай жакшы жардам келип атат. Элден айланып кетсек болот. Элге чоң рахмат, Аллах разы болсун. Эч ким оорубасын. Рахмат сиздерге. Тынч болуңуздар, оорубаңыздар, айыгып кетиңиз же. Тынч болуңуздар.